Ала Тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулай Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы конституцияга кол койгондон кийин жалпы кыргызстандыктарга кайрылып, өлкөнүн бүгүнкү абалын айтып, көйгөйлөрдөн чыгуу өнүгүү үчүн жасалуучу кадамдарды белгиледи. Мамлекет башчы айткан экономикада жасалуучу реформаларды экономика жана каржы министринин биринчи орун басары Данияр Иманалиев менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы, Данияр мырза? Студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Президент элге кайрылуусунда экономиканын мындан аркы өнүгүү планы тууралуу көз карашын билдирди. Бизнести жүргүзүүдө максималдуу ыңгайлуу шарттар түзүлө турганын айтты. Бул кандайча ишке ашат? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй биздин ушул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде да аябай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Кризистик көрүнүштөр дагы бүгүнкү күндө ошол ар бир өлкөнүн дагы ички болгон шарттарын кескин түрдө оңдоп жана ошол биздин ишкерлерге колдоо, биздин ошол инвесторлорго колдоо максатында абдан чоң приоритет катары көрүп атат да. Бул туура, негизинен анткени деген ошол кризистик убакытта мамлекет тарабынан ошол бир нече тармактар боюнча дагы жеңилдиктер берилип жана ошол эле маалда колдоо көрсөтүү маселеси дагы абдан маанилүү да. Анткени деген өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин ушу бир нече тармактар боюнча чек аранын жабуусунан улам же болбосо ошол пандемиянын кесепетинен улам бир нече тармактар боюнча дагы экономиканын басымдап кетиши байкалган да. Андан буга байланыштуу ушул өзүнүн сөзүндө дагы президент баса белгилеп айта кетти, инвесторлорго болгон шарттарды кескин түрдө карап чыгуу керек депчи. Бул деген бүгүнкү күндө абдан маанилүү, анткени деген ошол акыркы жылдары ошол Кыргызстанга болгон инвестициялардын дагы көлөмүн да көрүп атабыз. Былтыркы көрсөткүчтөр 2 эсеге мындай түшүп кеткен да. Башкача айтканда бул ошол тенденцияларды токтотуу же болбосо ошону кайрадан өзгөртүү максатында биринчи кезекте биздин ошол инвесторлордун Кыргызстанга болгон, ошол биздин мамлекеттик органдарга болгон, Кыргызстанга болгон ишенимин кескин түрдө көтөрүү зарыл да. Анткени деген биз өзүбүз көрүп атабыз, ошол инвесторлор биздин бир нече тармактарга келгенде дагы ошол биздин жергиликтүү бийлик менен түшүнбөстүктөр же болбосо жергиликтүү биздин жарандар менен түшүнбөстүктөр келип чыгып, өзүңүздөр эми көрүп атасыздар, ошол эле Тоо кен тармагындагы болуп аткан окуялар, мисалга алсак ошол бир тармакта болгон окуялар башка инвесторлорго дагы мындай кыйыр жол менен дагы чоң таасир тийгизип атат да. Ошол эле глобалдык эл аралык деңгээлде чыгып аткан жаңылыктар Кыргызстан жөнүндөгү мына өзүңүздөр көргөндөй ошол чек арадагы болгон чыр дагы мындай чочутпай койбойт да. Экономика министрлигинин саясаты кандай болот ушул абалды жөнгө салууда? Эми биринчи кезде мен айта кеттим, бул эң маанилүүсү ошол биздин өлкөдөгү саясий туруктукту камсыздаш керекпиз да. Мына ошол эле биздин мамлекеттик органдардын иштөөсүнүн мындай стабилдүүлүгү, ошол жакта иштеп аткан адистердин иштөөсү, андан тышкары ошол бизге инвесторлор келгенде биз алардын коопсуздук маселесин камсыздоо окшогон багыттар бар да. Анан ушул маселелердин баарын эске алуу менен мына жаңы өкмөттүн структурасында дагы ушул атайын инвестицияларды коргоо жана аларды илгерилетүү боюнча агенттик бүгүнкү күндө министрликке которулду да, же болбосо макамы өзгөртүлдү да. Эми биз ойлойбуз, ошол жаңы түзүлгөн министрлик дагы ошол өкмөт мүчөсү катары түзмө түз ошол эле биздин өкмөттүн башчысына, ошол эле президентке ошол маалыматтарды түзмө түз жеткизип, убагында мындай оперативдүү тез чечимдерди кабыл алууга өбөлгө түзөт деп ишенебиз да. Бул бир жагы, ал эми экинчи жагы болсо биз ошол мыйзам базасындагы мына бүгүнкү күндө президенттин жарлыгы чыкты, ошол биздин мыйзамдык базадагы кескин түрдө карап чыгып, баягы негизсиз болгон тоскоолдуктарды же болбосо карама каршылыктарды ошого окшогон нерселердин баарын жокко чыгаралы деп дагы ошол жылдын аягына чейин мөөнөтү коюлду да. Мына биз ошол тармак боюнча инвестицияларды өзгөртүү же болбосо ошол мыйзамдуулук базасын чыңдоо боюнча кандай иштер бар? Бул биринчиден ошол биздин инвесторлорго биздин мамлекет тарабынан көрсөткөн кепилдиктер боюнча аларды күчөтүү каралган.
бул жерде мыйзамдын негизинде мисалга алсак ошол эле укук коргоо органдары менен иштөөдө баягы кылмыш иштерин козгоодо негиздерин көбөйтүү, башка айтканда ошол негизсиз иштер козулбосун же болбосо негизсиз биздин ишкерлер, инвесторлорду камакка алынбасын деген баягы нормалардын баарын күчөтүп, аларга көбүрөөк укуктарды берип, аларга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү беренелердин киргизет болсо да, ошол эле кылмыш кодексине, процессуалдык кодекске, жарандык кодекске өзгөртүүлөр даярдады, пакети даяр да. Бүгүнкү күндө ошол өзгөртүүлөрдү биз киргизебиз. Андан тышкары дагы бир чоң багыттардын бири бул ошол биздин инвесторлорго болгон, мисалга алсак, преференциялар же болбосо жеңилдетилген шарттарды сунуштоо да. Ошол эле инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда биз байкап атабыз, 6 айдан баштаган 3-4 жыл, 5 жылга чейин бүгүнкү күндө кеминде созулат да. Ал абдан бюрократияга кабылган система болуп калган да. Анан бул бир жагы бюрократия, экинчи жагынан бул компетенттүүлүктүн төмөндүгү жана коррупциялык элементтер. Бул нерселерди комплекстүү караш керек да. Ошондуктан мына бүгүн атайын ошол министрлик түзүлүп атат. Андан тышкары биз ойлоп атабыз, ошол өзгөртүүлөр аркылуу мисалга алсак ошол эле жерди трансформациялоо же болбосо которуу маселелерин дагы жөнөкөйлөштүрүү маселеси көтөрүлгөн да. Ошол эле инвестициялык долбоорлорго жеңилдетилген жол менен жерлерди которуу маселеси. Андан тышкары мына дагы бир чоң багыттын бири бул инженердик коммуникацияларга кошулуу системасы дагы абдан коррупцияга да илинген. Ошол эле маалда абдан мына татаал болуп калган да. Мына ошол багытта бүгүнкү күндө бирдиктүү терезени киргизүү боюнча өзүңүздөр көрдүңүздөр, буга чейин ошол премьер-министр тарабынан да бир нече сөгүштөр жарыяланып, бир нече жетекчилер иштен алынган. Бул боюнча дагы мөөнөттөр коюлду. Бул системаны киргизсек, мисалга алсак, ошол эле жылуулук тармактарына, ошол эле электр тармактарына же болбосо суу ресурстарына кошулууда бүгүнкү күндө ошол мөөнөттөрдүн баары кыскартылыш керек да. Андан тышкары ошол жергиликтүү бийлик аркылуу инвестициялык долбоорлорду жеринде ишке киргизгенде бул жагдайлардагы жоболордогу толугу менен каралып чыгып, анан мөөнөттөрү кыскартылат да. Бул эмнеге маанилүү? Бул бүгүнкү күндө ошол айта кеттим, бүт эле эл аралык деңгээлде пандемиянын аркасынан ошол инвестициялардын агып кетүүсү дагы күчөгөн да. Бул биздин өлкөдө эмес, бул глобалдык тенденция да. Ошол убакытта сөзсүз түрдө ошол кайсыл өлкө жагымдуу шарттарды көбүрөөк сунуш кылса, ошол жака инвесторлор барат да. Ошондуктан бул багытты дагы биз комплекстүү карап, шарттарды түзүп берүү абзел, мындай зарылчылык абдан жогору да. Андан тышкары дагы бир чоң багыттардын бири бул бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик органдардагы санариптештирүү маселеси да. Бүгүнкү күндө мына 400дөн ашуун 417 мамлекеттик кызмат бар да. Бул кызматтардын дээрлик көбү санарипке өткөн эмес. Мына бунун дагы өзүнүн жарлыгында президент басылап белгиледи. Ошол бүт кызматтардын баарын биз автоматташтырып жана баягы бизнес процесстердин баарын кайрадан карап чыгыш керекпиз. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкап атасыздар, ошол эле тышкы иштер министрлиги, ошол эле биздин каттоо кызматы же болбосо башка мамлекеттик органдар ошолордун бааларын да кыскартып атышат жана ошол эле маалда мөөнөттөрүн да кыскартып берип атышат да. Мына бул ошол иш чаралардын баары биз убагында толугу менен камсыздасак, анда ошол кызмат берүүнү дагы биринчиден бул коррупция кыскарат, экинчиден бул бюрократия кыскарат да. Ал эми бүгүнкү күндө ошол президенттин коюп аткан талабы биринчи кезекте ошол мамлекеттик органдардын мобилдүүлүгүн айтып атат да. Башка айтканда бюрократияны кыскартып, мына ошол эле биздин карапайым элге, ошол биздин жарандарга, биздин ишкерлерге, инвесторлорго кызмат көрсөтүүдө ыкчам, сапаттуу жана тез арада берилүүчү кызматтарга биз жетиш керекпиз да. Ошондуктан биз мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында дагы биринчи ишкерлерди жана инвесторлорду тейлөөчү борбор ачуу боюнча тапшырма коюлган. Бул мөөнөт ушул июнь айында келет. Ошого чейин биз дагы ошол кеминде 10 мамлекеттик органдын автоматташтырылган кызматтарын көрсөтүү боюнча борбор ачуу пландаштырылып жатат да бүгүнкү күндө. Андан тышкары жакында эле биз экспорттук, импорттук операцияларда электрондук лицензия берүү системасын ишке киргиздик. Бул бүгүнкү күндө тестирлөө болуп атат. Ушул май айынын ичинде биз муну өндүрүш өндүрүштүк деңгээлде
толугу менен киргизүүгө баягы пландарды койдук да. Бул эмнени берет? Бүгүнкү күндө ушул биздин 100дөн ашык лицензия жана уруксат кагаздары бар. Булардын баарын ошол автоматташтырууга жаткандарын биздин ишкерлер жана инвесторлор аралыктан эле баягы мамлекеттик органга келбестен ошол лицензияны алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Башка бардык түрүнө болуп ошондо? Бүгүнкү күндө биз ошол бардык түрү боюнча бирдиктүү реестрди түзүп бүтүп калдык. Бул реестр бүткөндөн кийин ошол автоматташтыруу башталат да. Ал эми бүгүнкү күндө 27-28 лицензиянын түрлөрү боюнча биз ошол автоматташтыруу түрүдө берүүнү пилоттук негизде баштадык. Бир 2 жума болуп калды. Дагы бир ушул майдын ичинде биз ойлойбуз толугу менен өндүрүш деңгээлине бере баштайбыз. Абдан жакшы, дагы сурагым келип атат. Мына президент ошо кече элге кайрылуусунда дагы айтып кетти. Инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү, ошол эле учурда биздин өлкөгө инвесторлорду тартуу, аларды иштетүү боюнча көбүнчө бизге ири инвесторлор токен тармагына келет эмеспи? Улуттук токен компаниясы түзүлөт деп айтты да. Анан ушул боюнча дагы айтып берсеңиз, бул кандай иштейт? Пландарыңыздар кандай болуп атат? Негизинен эми бул маселенин келип чыгышынын таржымалы акыркы жылдары өздөрү билесиздер, ушул кең казуу тармагында биздин жергиликтүү элдин, биздин жарандардын дагы кээ бир ушул мамлекеттик эмес уюмдардын дагы мындай сунуштары болгон да. Бул жерде баягы биздин алтындын кошулмаларындагы составы тууралуу дагы лабораторияларга бир нече маселе келип чыккан. Андан тышкары экологиялык стандарттарды сактоо боюнча же болбосо биздин мамлекеттин ошол кендеги үлүшү тууралуу дагы мындай баягы түшүнбөстүктөр келип чыккан да. Анан ошол маселени эске алуу менен акыркы ошол убакытта мамлекеттик баягы үлүштү караштырып көрүү боюнча анализдер жүрүп атат. Биз эмнеден алыспыз, баягы бир эле мамлекеттик баягы компания келип эле ошол кендердин баарын иштетет дегенчи. Бул мамлекеттик компаниянын негизги максаты ошол жаңы ошол токен тармагында пайда болгон долбоорлорго ал ошол катышуусу маселеси. Биз баягы айтып атпайлыкпы, үлүшү жок мамлекеттин депчи. Бүгүнкү күндө салыктар төлөнөт, бирок кээ бир ошол эл аралык деңгээлде, мисалы ошол Монголияда же болбосо Азербайжанда ошондой ыкмаларды колдонушат да. Мисалы алсак, мамлекет салыктан тышкары ошол долбоорго өзү үлүшү менен кирет. Мисалы алсак, ошол эле жер маселеси бар, же болбосо лицензия, уруксат кагаз же башка иши келишимде каралган негиздерде мамлекет үлүш алышы мүмкүн да, сунушта. Эгер ошол инвестор макул болсо, анан ошол жерде үлүштөн дагы ошол пайдасын көрүү ыкмалары бар да. Эми биз бул маселени анализдеп атабыз. Чынында эле абдан чоң тобокелчиликтер бар да. Анткени ошол эле мамлекеттик ишканаларды биз көрүп атабыз. Көпчүлүк учурда абдан эффективдүүлүгү төмөн, коррупцияга кабылган, акырында ушундай структура болуп калат да. Ошол маселелерди дагы, мына мисалы алсак, ошол эле биздин ишкерлер ассоциациялары да бүгүнкү күндө башкачараак сунуштар дагы берип атышат. Биз ойлойбуз, бунун баарын талкуулагандан кийин биргеликте чечим кабыл аласыз. Бирок бүгүнкү күндө ошол тармакка көбүрөөк инвестицияларды тартып келишүү максатында сөзсүз түрдө ошол биздин мамлекеттик органдар дагы өзүнүн баягы колдоосун көрсөтсө, уруксат кагаздарын кароодо мүмкүнчүлүктөрүн жараша мындай мөөнөттөрүн кыскартса, анда бул секторго да көбүрөөк инвесторлор келет да. Ошондуктан ошол акыркы сунуштардын бири ошол башкаруу ыкмаларындагы кайрадан карап чыгуу тапшырмасы коюлган да. Мына ушул сиз айтып кеткендей, мамлекеттик ишканалар өзүнүн ишинде натыйжасыздыгын көрсөттү. Көпчүлүгү кудуретсиз болуп калат, банкрот болуп, коррупцияга байланыштуу, ушуга байланыштуу дагы мамлекет башчысы айтып кетти. Мамлекеттик мүлк фонду жоюлат, анан андагы мүлктөрдүн бардыгы жеке жактарга берилет, жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашат деп. Бунун натыйжалуулугун кандай көрөсүздөр? Эми негизинен жалпылап айта кеткенде, бүгүнкү күндө эми мамлекетте чынында айтканда мындай стратегиялык ири объектилер эле калды. Ал эми баягы башка биз бүгүнкү күндө айтып атабыз, ошол буга чейин 1000ге жакын деп атышты эле баягы мамлекеттик ишканаларына бүгүнкү күндө
жүздөн ашуун баягы кыскартып отуруп документтердеги болгон же болбосо кагаз жаткан мамлекеттик ишканалардын баарын жокко чыгарышты. Анан бүгүнкү күндө ошол кээ бир мамлекеттик ишканалар бар. Мисалга алсак, ошол эле баягы улутташтырылган биздин объектилер бар, ошол эле пансионаттар бар, башка базарларыбыз бар, соода борборлорубуз бар. Кеп ошол жөнүндө. Ошол нерселердин баары бул эми мамлекеттин функциясына кирбеген функцияларды. Эми бул жерде мамлекет ошол баягы соода түйүндө же болбосо базарда администратор болуп отурганга ошол каражаттарды ушул убакытты коротпостон муну ошол биздин баягы жеке тараптарга өткөзүп берүү маселеси бир жагынан каралат. Ал эми экинчи жагынан болсо ири стратегиялык долбоорлор бар да. Эми бул жакта дагы бул тармактар сөзсүз түрдө чоң инвестицияга муктаж. Ошол эле энергетика сектору, ошол эле аэропортторубуз, темир жол ошогочу. Бирок бул жерде эми биздин ушул кээ бир жарандар дагы абдан мындай каршы же болбосо терс ойлорунду айтып атышат. Бул эми сөзсүз түрдө алдагы мындай кандайдыр бир деңгээлде тобокелчиликтери бар да. Бирок ошол нерселердин баарын биз айтып атабыз. Жаңы ыкмалар менен ошол эле мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк механизмдерин колдонуу аркылуу инвесторлорду алып келсек, биз бүгүнкү күндө ушул баягы өндүрүштүн деңгээлин эселеп 10 эсе, 100 эсеге чейин көтөрө турган мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы алсак, ошол эле аэропорт тууралуу да. Мына көп жылдан бери ошол аэропортто долбоорду ишке ашыруу боюнча ар кандай талкуулар болуп келет, бирок ошол эле кезде мына бүгүнкү күндө Алматыдагы чоң аэропорттагы ошол инвесторлор биринчи ошол биздин дагы баягы өлкөнү карашкан да. Мына аягында келип ошол инвесторлор башка өлкөлөргө барып инвестиция кылган аргасыз болуп жатат да. Бирок бүгүнкү күндө биз баягы географиялык жайланышкан ордубузга жараша ошол инфраструктураны өткөзүүгө транзиттик потенциал абдан жогору да. Ошол эле авиа каттамдар, ошол эле темир жолун куруу, ошол эле башка мисал алсак, газопроводдорду биз аркылуу алып өтүү, ошого долбоорлор бар да. Бирок сөзсүз түрдө бул долбоорлордо абдан мындай дыкат жана эффективдүү, мындай сапаттуу анализдер болуш керек. Анан ошонун негизинде биз эл аралык аброю бар, эл аралык деңгээлде тажрыйбасы бар инвесторлорду алып келсек, биз ойлойбуз, бул биздин өлкөгө, экономикага пайдасын гана тийгизет да. Чоң рахмат, Данияр мырза, биздин студияга келип, ошол экономикада алдыда жасалуучу кадамдар тууралуу айтып бергениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-түн кеч эмес программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Биз президент сунуштаган экономиканын мындан аркы өнүгүшү планы боюнча демилгелерди экономика жана каржы министринин биринчи орун басары Данияр Иманалиев менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.